6 күн болуп атат уже. Кутмантаң Дамир эже. 6 күн. Бул биздин ускорениянын уже 5 күн сонун темаларды өттүңүздөр. Аябай сонун жашообузда керектүү сабак болуп атат. Эми бүгүнкү менин темам бул биздин жашообузда дагы аябай керектүү, ушунчалык биз көпчүлүгүбүз билбеген, бирок ушул сабак аркылуу көп нерсени түшүнүп, ушундай нерселер бар экенин дагы эми түшүнүп отурабыз да. Бул тема, бүгүнкү тема ааламдар закондору деп коет. Аалам мыйзамдары. Биз коомдо, жашообузда эмне кылабыз? Жашоодо мыйзамдар бар, мыйзамдар бар. Биз ошол мыйзамдарга каалайбызбы, каалабайбызбы, баш ийебиз дагы ошол мыйзамдарды биз аткарышыбыз керек. Аткарбасак эмне болот? Бардыгыбыз билебиз. Наказывается, уже уголовно наказуемый. Баягы биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биз аткарышыбыз керек да. Эгер аткарбасак эмне болот? Штрафтар болот, же болбосо дагы бир какой-то деме болот. Мен кече Кутмантаң Нурзат Нарын бизге кошулду. Мен өзүмдүн эле историямды айтып кетейин. Кече жакында эле мен штраф төлөдүм. Биз ИПбыз, баягы чоң статусту жапканда сөзсүз биз ИП болуп, налоговыйда деме кылабыз да, регистрация болобуз. Вот ошондо мен отчет, 1-2 отчетту баягы төлөм убагында тапшырылбай калган үчүн мен штраф төлөдүм да. Анан ал штраф болсо баягы срогу өтүп кетип, ага еще дагы пенят кошулду да. Ошентип мен не кылдым? Убагында бул дагы эмне болду? Нарушение закона. Мыйзамды мен бузуп атпаймынбы? Убагында отчет тапшырбадым. Убагында пропустила төлөбөз налогтучу. Анан мен ошону барып штраф пеня болгон экен эле төлөдүм да. Көрдүңүздөрбү? Эгер биз кандайдыр бир мыйзамдарды аткарбай койсок, же болбосо грубо нарушать этсек, сөзсүз штраф болот да. Андан ашып кетсе, анда еще дагы мындай жесткий баягындай дебелер болот. Мына араңыздарда машина айдагандар дагы бар, машина айдагандар, водительдерге айтайын, нарушение правила дорожного движения бар деп коет. Бул дагы өзүнчө мыйзам. Ошону нарушать этсе эмне болот? Штраф төлөйбүз, Штраф төлөгөндөр барбы? Бар, сөзсүз штраф төлөйбүз да. Эгер ал штрафтан мындай грубое нарушение болсо, анда уже баягы лишение прав болот, дагы баягындай чоң демелер болот да. Ошондуктан эмне кылабыз? Биз сөзсүз мыйзамды так аткарышыбыз керек да. Аткарбасак анда уже эмне? Бизди мамлекет наказывать этет да. Аны үчүн тиешелүү органдар бар. Эми биз билбеген көпчүлүгүбүз, мен дагы ошолордун арасында болчумун, биз билбеген мыйзамдар бар. Бизге баш ийбеген мыйзамдар бар да. Мен айтып кеткен бул мыйзамдар, бул адамдар чыгарган мыйзамдар да. Конституция бул мыйзам. Ар бир деменин өзүнүн баягындай мыйзамдар бар да. Адам чыгарган мыйзамдар да, свод законов деп коет. Ал эми дагы бизге баш ийбеген, бирок ааламда бар мыйзамдар бар да. Бул эмне деп коет? Кутмантаң Нургүл ааламдын мыйзамдары деп коет да. Бул мыйзамдар бизге чейин болгон, азыр дагы бар, и бизден кийин дагы боло берет да. Бул адамзатка эч баш ийбеген ааламдын мыйзамдары да. Эгер биз жашообузда
жашообузда бир какой-то жизненный жашообузда бир кыйынчылыктар болуп, бир ситуациялар болуп атса, значит биз ошол мыйзамдарды бузуп аткан болобуз да. Как только ааламдын мыйзамдары менен жашабастан бир какой-то биз тараптан бузуулар болсо, сөзсүз биздин жашообузда кандай десем бир сыноолор пайда болот экен да. Сыноолор пайда болот, кыйынчылыктар пайда болот да. Ошондо биз түшүнүшүбүз керек экен да. Значит, биз какой-то бир ааламдын мыйзамдарын бузуп атабыз да. А если бул мыйзамдар, ааламдын мыйзамдары биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бар деп айтып атпаймынбы? Аткарышыбыз керек да. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, сөзсүз бар и аткарышыбыз керек. Ошондуктан баягы эгер биз ошол ааламдын мыйзамдарын билип алып, түшүнүп, так аткара турган болсок, анда биздин жашообузда жеңил болот дагы. Биз каалаган нерселер жеңил келе баштайт да. Биз каалаган нерсеге жете баштайбыз да. Анан ааламдын закондору бул мындайча айтканда биздин тагдырыбызды дагы мындайча айтканда управлять этет да. Биздин тагдырыбызды, биздин ички дүйнөбүздү дагы мындайча айтканда таасирин тийгизет да. Чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан биз бул ааламдын мыйзамдарын билип алышыбыз керек да, билишибиз керек. И так аткарып бузбаганга аракет кылыш керек да. А эгерде биз билбейбиз да, адамбыз баягындай бир какой-то биз тараптан бузуулар болуп, анан кийин жашообузда сыноолор пайда болгондо биз эмне кылышыбыз керек? Биз сразу ошол түшүнүү менен түшүнүп, и ошону оңдоп кеткенге аракет кылышыбыз керек да. Сөзсүзчү. И бул еще дагы бул мындайча айтканда жашоонун мыйзамдары да. Жашоонун мыйзамдары. А если биз болот баягы нарушать этипчи, так аткарбай нарушать этип бузсак, биз жашоо сыноолор пайда болот деп атпаймынбы? Бул жашообуздагы сыноолор биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бул сыноолор алып келип сөзсүз бул ааламдын мыйзамдарын аткарганга сөзсүз алып келип коет да. Изучать этип баштайбыз, түшүнүүгө аракет кылып баштайбыз да. Эми кандай мыйзамдар бар, Кандай мыйзамдар бар? Эң биринчи, эми ааламдын мыйзамдар аябай көп, бирок мен эң негизги мыйзамдарга токтолом да. Бул биринчи мыйзам, бул боштондук мыйзамы да. Закон пустоты. Боштондук мыйзамы. Сократ айткан экен. Менин жашоомдо көп нерселер бар. Мага кереги жок нерселер бар деп айткан экен да. Мындай караганда биздин жашоодо дагы мындай кереги жок. Бир какой-то убакыт колдонгонбуз. Бирок азыркы чакта ал нерсе кереги жок болуп калды да. Анан биз эмне кылабыз? Ошол нерсени прям кармап тура беребиз да. А вдруг керек болуп калат деп биз эски нерсе, азыркы учурда кереги жок нерселерди не только материальный, но и башка нерсени да биз кармап тура беребиз да. Ошондуктан баягы время от времени чистка болуп туруш керек да. Анан бул мыйзамдын эң негизги баягындай эмне деп айтат бул закончу, жаңы нерсе келиш үчүн биз эски нерселерден арылышыбыз керек да. То есть жаңы нерсени биз каалап атпайбызбы? Ошого биз место даярдашыбыз керек. Место, пустое место, боштондук место даярдашыбыз керек. Ошондо гана жаңы нерсе келет да. Анан бир мындай китайская поговорка бар да. Эмне дейт?
пока старое не уйдет, новое не придет. Мына түшүндүңүздөр, эски нерсе кетмейинче жаңы нерсе келбейт деп атат да. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан мисалы айтып кетейин. Bir какой-то bir eski буюмду, кийимди bir качантыр bir кийип жүргөн bir какой-то кийимибизди кийдик. Кутмантаңыз эреже. Или bir, скажем, азыр арабызда аял заты көп, духини колдондук, bir качандыр bir колдонуп жүргөн духини таап алып колдондук да. Бул эски нерсе да. Бирок ушул буюмдар менен биздин баягы немелерибиз келет да. Эмоциябыз пайда болот да. Ушул буюмдарга байланыштуу бизде эмоция пайда болот. Бул эмоциональный якоря деп коет да. Хорошо, если ушул эмоция баягы воспоминания да, воспоминание пайда болот биздечи. Эгер ошол воспоминание жакшы болсо, жакшы, приятный воспоминание болсо, а если ошол воспоминание бул бизди кандай десем, жаман да, бизге мындай бизди ыйлаткан, биздин эмоциябызды түшүргөн бир жаман воспоминание болсо, кандай, значит, эмне болду? Биз ошол эски, бизге кереги жок жаман воспоминанияны кайра переживать этип жүрө беребиз да. Ошондуктан айтылат да, кереги жок депчи, бат-баттан тазаланып туруш керек да, чистка болуп туруш керек. Ошол воспоминаниялар келбеш үчүнчү, ошондуктан чистка. Биз билебиз, чистканы айтылып кеткен багындай эки түрү бар. Бул материальный чистка, ментальный чистка деп коет да. Материальный чистка это буюмдар менен байланыштуу, баягы үйдө толуп кетет го, толуп кетип, баягындай бизге кийимдер болобу, шкафтарды тазалап туруш керек, буюмдар болобу, ошолорду тазалап туруш керек да. Мен дагы баягы ошо чистка деп, баягы уборка, мен дагы келгенде ошо эң биринчи баягы сабактан уборка жасаш керек дегенде, мен уборка жасаганымда ошондо менде баягы неприятный воспоминания. Мени баягындай мен жашоомдо бир кыйынчылыктар болгон, мен баягы адамдар болгон, мага больно жасаган, мага делали больно да. И ошол воспоминания менен, ошол адамдар менен, ошол ситуация менен байланыштуу болгон буюмдарды мен катып жүргөн экенмин да. Ошолорду ыргытканмын. Избавилась да, мындайча айтканда, ошондой жеңил болгон да. Мен каждый раз уборка жасаганда мен жеңилдейм, кадимкидей жеңилдейм. Бул материальный чистка деп коет, материальный уборка. Но плюс к этому еще дагы ментальный уборка, чистка жасаш керек да. Бул кандай? Бул баягы таарынычтар, аябай көп. Азыр деле канчалык тазалансак дагы, бизде таарынычтар бар да. Баягы биз каалагандай болбой калганда таарынып калабыз, бирөөлөр катуу сүйлөп койсо таарынып калабыз. Дагы ушундай бир таарынычтар пайда болот да. Ошол таарынычтардан арылып туруш керек да, сөзсүз. Мен өзүм жылына сөзсүз мен уборка жасайм да, жылына 2 жолу мындай болот го, генеральный уборка деп коебуз го, мен ошондой генеральный уборка жасап турам да. Особенно ментальный. Бул жаңы жылдын астында сөзсүз баягы таарынычтарыма кат жазам, кечирим сурайм. Анан еще дагы туулган күнүмдүн алдында сөзсүз генеральный уборка жасайм да. И материальный жактан дагы керек эмес буюмдардын бардыгын баягындай раздаривать этем, ыргытам. И ментальный сөзсүз жасайм да.
сөзсүз бул менин айтып коеюн, бул генеральный уборка да, бул менин генеральный уборкам. Себеби все равно билинбестен баягы пайда болуп калат да. Бул боштондук мыйзамы. Экинчи закон бул айлануу закону, энергиянын айлануу закону. Мындайча айтканда, закон циркуляции энергии деп коет да. Мында дагы бул закон эмне дейт, бул мыйзам эмне дейт? Будьте готовы отпустить что-то, чем вы владеете, чтобы получить что-то, что вы желаете дейт да. Закон бул мыйзамдын ушундай бир формулировкасы бар да. Мындайча айтканда, которгондо, эгерде сиз жаңы нерсени кааласаңыз, жаңы бир нерсени каалап жатсаңыз, анда башка нерсени кетиргенге даяр болуңуз дейт да. Мен бир өзүмдүн ушул законго байланыштуу өзүмдүн эле башыман өткөн бир мисалды айтып кетейин. Мен баягы бул компанияга келип иштеп баштаганда бир аз баягы акчадан кыйналганмын. То есть жумушумдан толук 100% кетип калып, анан иштеп баштаганмын да. Анан ошондо баардыгыбызда алтындарыбыз бар, баардыгыбызда алтындарыбыз бар. Браслет, алтын менде дагы болгон, где-то бир $6,000 ашык менин алтын сөйкөлөрүм, браслеттер, могу кольелер, алтын саатым болгон, бриллианты мененчи. Анан эмне кылдым? Аларды мен кээ бирлерин саттым, кээ бирлерин залогко койдум, акча керек болуп, ошентип анан кийин баягы кетти да, жок болду. Анан эмне кылабыз? Переживать этебиз. Себеби мен ал кандай пешене терим менен тапканмын да, алганмын, иштеп алганмын ал буюмдардычы. Анан мен аябай мындай переживать этип, монтип эме алгам да. Ошондо баягы мага ушу Айпери Максатбековна айткан: не переживайте, Алтын айже, отпустите депчи. Легко отпустите, и анын ордуна сизге 10 эсе, 100 эсе башка нерселер келет депчи. Сиз каалаган нерсе келет деп. И действительно мен качан ошол буюмду эми мен жашоомдо болду, колдондум, бирок ал дагы бир ишке, бир нерсеме жарап берди деп баягындай отпускать эткенден кийин мага сонун нерселер келе баштады да. Мен каалаган нерселер келе баштады. Ошондуктан если сиздер бир какой-то буюмуңарды жоготтуңарбы, же бир какой-то бир балким жакшы мамиледе жүрүп, анан ошол мамилештеги жүргөн адам менен байланышпай калдыңыздарбы, балким ал байланышпай калдыбы, сиздер менен ошол нерсени мындайча айтканда отпускать эткиле. Балким жашоодо менде болгон, мен жашоомдо дагы адамдар болгон, алар менен жакшы мамиледе жүрүп, например, мен өзүмдүн жолдошумду дагы баягындай отпустила, бирок эмоционально кармап жүргөн экенмин да. Мен ал адамды дагы с благодарностью, ыраазычылык менен отпускать эткенимде жеңилдегенмин. Жашоомдо мен тоже бир подружкам болгон, университетте чогуу жүрүп 5 жыл чогуу жүргөнбүз, чогуу турганбыз, чогуу жашаганбыз ал подружкам менен. Кийин дагы баягы бир жолугуп, баягындай подружка менен жакшы бир мондай мамиледе болгонбуз да. Анан бир какой-то убакыт ситуация болуп, деме болгондон кийин ал подружка менен байланыш үзүлүп калды дагы. Мен канчалык ал подружка менен баягындай
байланышта болуп, ал подружка менен дружить этке мындай мамиле курушум, мындай курайын деп деме кылсам дагы, эми ал подружкамдын мындай бир мамиле болбой калды да, анан мен ал подружкама таарынып жүргөм. Аябай таарынып, мындай как будто вот предательстводай болупчу, аябай таарынгамын да. Болот жашоодочу бир жакшы мамиледе жүрүп эле ал адам жоголуп кетет да, ал адам жоголуп кетет. Силер менен балким байланышпай калат. Анан кийин эмне болот? Таарыныч пайда болот да. Таарыныч как будто тоготпой койгондой, ошондой. Менде ошондой болгон. Таарыныч болуп, тоготпой койгондой, бир какой-то ушундай таарынгамын да. Анан мен ошол подружкамды ушунчалык өзү жакшы адам да, деме кылып, мындай отпустила, ыраазы болуп, азыр деле ыраазымын подружкамачы. Аябай жакшы адам ал подружкам. Ушунчалык с благодарностью. Эми бул подружка менин жашоомдо болду, бул адам менин жашоомдо болду. Бул адам менен жакшы күндөрдү өткөрдүк бирге деп, ушундай ыраазычылык менен отпускать этип, мындай кечирим сурап, ушундай отпускать эткенди, ушундай жеңилдегенди, ошондуктан адамдарды дагы отпускать эткенди үйрөнүш керек да. Мына биздин бизнесте дагы кээде адамдар талашка түшүп кетет. Пожалуйста, талашпаңыздар. Ал адам силердики эмес. Ал адам эгер сиздердики болсо, анда оңой, жеңил эле келет да. Ошондуктан с благодарностью меники эмескен, башка мен каалаган, мен менен иштеп кете турган, мени менен бирге ийгилик жарата турган адам келет деп туруп күтүп алгыла да. Бул жерде боштондук закону дагы иштейт да. Ошондуктан не держитесь дейт да, не держитесь за старое, не держитесь за ненужные отношения дейт да, не держитесь дейт да. Кармабагыла кереги жок нерселергечи, просто ошол нерсени мындай с благодарностью да, ушунчалык кандайча мындай ыраазычылык менен жөнөт мындай отпускать эткенди үйрөнгүлө дейт да. Анан дагы бир нерсе, ушул мыйзамдачы биз деген мындай кылабыз да, процветание, мындай процветание кыргызча кандай экен, жазып коюңуздарчы. Процветание деген эмне? Процветание бардыгыбыз мындай жакшы жашоону каалайбыз да. Процветанияны жашообузда, процветанияны каалайбыз да, мындай жакшы жашаганды каалайбыз да. Эми ошол процветание бул поток, мындай агым деп деме кылса, өнүгүү. Рахмат Гүлмира эже. Өнүгүү, бардыгыбыз өнүгүү, жакшы жашоону каалайбыз да. Өсүп өнүү дейт. Жаңылануу. Рахмат Дамира эже. Процветание, жакшы маанай, туура. Өнүгүү, өсүү. Рахмат. Каалайбыз да, эгер ушул процветание бул мындайча айтканда поток деп элестетсек, агым, какой-то кандайдыр бир агым деп эсептесек, ошол агым агып туруш керек да, токтобостон агып туруш керек. Эгер бул агым токтоп калса, эмне болот? Сазга айланат да, болотого айланат. Ошондуктан эми биз эмне кылышыбыз керек? Биз ошол процветание, өнүгүү бул энергия да. Ошол энергияны дайыма агып туруш керек. Дайыма агып туруш керек. Токтобош керек да. Токтоду дегичекти эмне болот? Зажимдар пайда болот. Мындай зажим болуп пайда болот дагы. Эме баягындай жакшы акпай калат да. Все, что азыркы биз жасап аткан нерсе, бул убактылуу. Бардык нерсе убактылуу. Бардык нерсе. Эгерде бир билип коюңуздар, эгерде жашооңуздарда азыр бир какой-то бир сыноолор болуп атса, кимде азыр жашооңуздарда бир какой-то ситуация болуп атат, силерге жакпаган ситуация болуп атат, сыноолор болуп атат, жазып койсоңуздар, это временно, убактысынча. Бир неме бар, Соломон айткан экен, мындай демеси болгон экен, бардыгыбыз билебиз,
Сулейман деп айтылат, Соломон деп айтабыз да. Ошонун мындай бир шакеги болгон, кольцосу болгон да. Ошол кольцодо жазуу болгон да. И это пройдет депчи. И это пройдет. И это пройдет. Себеби бардык нерсе убактысынча, временно да. Бардык нерсе кетет, болот, кетет. И это пройдет депчи. Пожалуйста, эгер жашооңуздарда какой-то бир кыйынчылыктар, сыноолор болуп атса, чоң бир мындай кагазга жазып коюңуздар дагы. И это пройдет деп туруп жазып туруп илип коюңуздар на видное место да. Себеби мен ошентип дагы илип койгомда кече сабакка даярданып отуруп ошол нерсени эстеп кеттим да. Себеби менде дагы жашоомдо аябай кыйынчылыктар болгон да. Эме болгон, бирок мен кыйналып жүрө берет элем да, улам эле прокручивать, эмне үчүн менде болот, как будто менде эле болгондойчу, как будто бул кыйынчылыктар менде эле болгондой. Анан мен ошол немени окугандан кийин, и это пройдет деген демени окугандан кийин мен ошону жазып туруп, и это пройдет деп туруп жазып холодильникке илип койгом да. Анан көргөн сайын себеби эмне, баягы ситуациянын, сыноолор мээбизде айланып жүрө берет, кетпейчи, биз прокручивать эте беребиз да. Эстеген сайын эле настроениябыз түшүп, ойлонуп, ушинтип эле монтип деме боло беребиз да. И когда мен ошону окуганда, и это пройдет деген деп окуганда, менде кадимкидей жеңил болот эле да. Ошентип отуруп баягы мындай жеңил болот да. Ошондуктан жазып коюңуздар. И это пройдет депчи. Бардык нерсе болот да. Болот, кетет. Это временно, бардык нерсечи. Анан, например, да, телефон. Мына бир убакытта менде мондай Samsung телефон болгон да. Бирок мен айфонду каалаганмын да. Айфон болсо экен, айфон сатып алсам экен депчи. Бирок эмне болду? Мен айфон дагы сатып алдым да. Көрдүңүздөрбү? Все, бардык нерсе, эгер биз жакшы ниет койсок, жакшы ойлорду койсок, и в то же время аракет кылып кыймылдасак, сөзсүз биз каалаган нерсе келет да. Мисалы айтып кетейин, мына акчага байланыштырып айтайын. Мисалы, сиздерде чөнтөгүңүздөрдө болгону 1000 эле сом калды. Ошондой да ситуациялар болгон. Менде болгон, например, 1000 сом эмес, 100 эле сом калган ситуациялар болгон. Даже вообще калбай калган ситуациялар болгон да. Анан биз эмне кылабыз? Мына чөнтөгүбүздө 1000 эле сомго калды, башка бир да акчабыз жок да. Биз эмне кылабыз? Биз переживать этебиз, капа болобуз. Болду, как будто мына 1000 сом түгөнгөндөн кийин болду, ачка кала тургандай, эчтеке жок болуп кала тургандай эле переживать этип, жүрөгүбүздө монтип өйү берет да. Анан эгер биз ошентип переживать этип, 1000 эле сом калды, 1000 сом түгөнгөндөн кийин эмне кылам, ачка калам, ким мени багат, балдарымды ким багат деп ойлоно берсек эмне болот? Баягы агымды, мен айтып кетип айтпадымбы? Процветание, поток процветания, ошол агымда биз өзүбүз зажим кылып туруп, ар бир переживание, ар бир кыжалачылык бул зажим болуп эсептелинет экен да. Ошол зажим болуп отуруп, баягы потокту, агымды өзүбүз токтотуп коет экенбиз да. Кыжалачылык менен переживать этип отурупчу. Эгерде 1000 сом калды, 1000 сом калды. 1000 сомду калганда от души, чын жүрөгүбүздөн баягы эмне кылабыз? Өзүбүздүн бизге эмне керек? 1000 сом калды. Мындай от души, баягындай сүйүнүч менен, с благодарностью 1000 сомум бар. Ошол 1000 сомго деп барып, балким продукт аласыздар. Балким обед кыласыздар, балким, а вдруг өзүңөр обед кылганча бирөөлөргө обед алып бересиздер. Жүр,
обед кылып келебиз деп туруп, ошол ээрчитип келген чакырган адамга обед алып берип койгуңуздар да. Ошондо эмне болду? Агым токтотпостон, зажим болбостон, токтобостон эмне болуп атат? Поток кетип атат. И ошол нерсе эмне болду? Сиздердин баягы акча, эң биринчи мыйзамда айтып кетпедимби? Закон пустоты депти. Закон пустоты, боштондук закон иштеп кетет да. Ошол 1000 сом кетип атпайбы? 1000 сомдун ордуна 10 000, 100 000, миллиондор келет да. Ошондуктан ар бир демек вообще кыжалат болбостон, с радостью, бул акча менде бар. Бул акчага мен какой-то бир өзүмдүн немемди, муктаждыгымды аткарып атам деп благодарностью, ыраазычылык менен отпускать этип, сөзсүз ордуна келет да. Андай ситуациялар аябай көп болгон. Менде бир какой-то баягы айтып кетпедимби? Вообще акча калбай калды. Мен офиске жөө келчүмүн да. Бир 10-15 километр басып, не то что жолума, даже обед кылганга акча болгон, калбай калган күндөр болгон да. Но тем не менее да, бир жолу ошондой болгон. Эми кантип кетем кайрадан үйгө деп, баягы караңгыда чыгасың да деп ошентип отурганда бир коллегам бар эле, ошол менден карыз болчу да акчачы. Ошол өзү чалып акчамды алып келип берген да. Көрдүңүздөрбү? Бир когда вот мындай ишеним да, когда доверяешь мындай ааламга, доверять этип, мен ачка калбайм. По-любому бир какой-то ситуация болуп, мен чыгып кетем деп, баягындай доверять этип, Кудайга ишеним менен, мени Кудай эч качан ачка калтырбайт, эч качан жөө калтырбайт, эч качан мени деме кылбайт деген ушундай ишеним болсо, сөзсүз кайдан жайдан бир какой-то мындай источник пайда болот да, мындайча айткандачы. Ошондуктан баягы деме кылыш керек да, ишеним менен отдавать этиш керек да. Мындайча айтканда, бул жерде эки принцип бар. Бул мыйзамдын эки принципи бар да. Биринчи принцип бул баланс. Бул циркуляция энергии деп атпайбы? Айлануу закону. Ушул айлануу законунда баланс сохранять этиш керек да. Кандайча баланс? Биз айтып атпайбы, нужно сохранять, нужно научиться отдавать и принимать. То есть биз кандай берсек, кайра алганды дагы билишибиз керек да. То есть бизге бир какой-то услуга, бирөөгө жардам берип коебуз, бир какой-то неме алганда, рахмат дегенде биз эмне дейбиз? Эчтеке эмес, не за что, эчтеке эмес, боло берет деп коебуз да. Значит, эмне? Биз өзүбүздү обесценивать этебиз да. Биз өзүбүздүн кылган мээнетибизди баалабай калабыз да. Эгер биз өзүбүз баалабасаганда, башкалар эмне үчүн баалайт эле? Баалабайт да. Ошондуктан эмне кылыш керек? Биз какой-то услуга оказывать эттикпи, бирөөгө жардам бердикпи, биз ошону, когда бизге рахмат айтып, бир какой-то кичинекей болсо да подарок бердиби, биз ошону ыраазычылык менен принимать этиш керек да. Ыраазымын деп, ыраазычылык менен алганды да үйрөнүшүбүз керек да. Бул биринчи. Экинчи, эч качан жөн эле албаңыздар да. Просто так не берите. Мындайча айтканда, бирөө бизге какой-то бир услуга жасады. Анан биз эмне кылдык? Аны жөн эле кабыл алып койдук да. От души биринчиден ыраазычылык айтыш керек. И экинчиден, если нужно оплатить, акча бериш керек болсо, сөзсүз бериш керек. Эгер биз
бербей койсок, ошол бере турган акча сөзсүз бизден кандайдыр бир нерсе болуп кетип калат. Чөнтөгүбүздөн түшүп калышы мүмкүн, жоготуп коюшубуз мүмкүн, бир какой-то ситуациялар болушу мүмкүн, алып коет. Ааламды алып коет. Сөзсүз вселенная заберет, потому что сен ошол адамдын акысын бербей койдуң. Мындайча айткандачы, сөзсүз бериш керек да. Сөзсүз бериш керек. Бербей койдукпуз, обязательно алып коет да. Какой-то балким баягында айтып атпаймынбы, штраф, да? Мына мен кече айттым го, штраф төлөдүм деп, значит, бир какой-то демени мен бербей калдым да. Балким баягы биз акча беребиз го бирөөлөргө, балким ошону мен бербей калдым. Или какой-то бир бере турган акчаны мен бербей койдум да. Эми ошол нерсе башка жактан чыгып кетти. Көрдүңүздөрбү? Ошондуктан всегда нужно деме кылып туруш керек да, бериш керек да. Или бул жерде дайыма кандай келсе ошондой кетет да. Ошону биз эч качан эме кылбаш керек. Анан дагы бир нерсе деме кылайын. Ошол баягы или доходубуз азайып калат да. Доход азайып калат. Азайып калышы мүмкүн да, мындайча айтканда. Ошол нерсени дагы дайыма эске алып жүрүшүбүз керек да. Эми үчүнчү мыйзам бул закон воображения, элестетүү закону да. Элестетүү. Прежде чем бир нерсени жасаарда биз эмне кылабыз? Сөзсүз элестетишибиз керек. Сөзсүз могу жакта пайда болуш керек. Например, бардыгыбыз үй салганбыз, үйүбүздү жөн эле ойлонбостон эле салган эмеспиз да. Биринчи эмне кылдык? Ойлондук, кандай үй керек мага? Кандай үй салам? Мага кандай үй жагат? Бир этажбы, эки этажбы, канча комната, подвалы барбы, крышасы кандай, комнаталардын ичи кандай жасалгалы болот, ошонун бардыгын биринчи оюбузда пайда болот. Анан макетин түзөбүз. Анан кийин биз эмне кылабыз? Анан үй сала баштайбыз да. Или машина алгыбыз келсе, биз эмне кылабыз? Кандай машина бизге керек? Кандай машина жагат? Ошонун бардыгы биринчи могу жакта пайда болот да. Бул закон, бул мыйзам эмне дейт? Сначала вы должны увидеть вашей голове дейт да. То есть бул созидательная визуализация. Биз айтабыз го, элестеткиле депчи. Мен азыр бронзовый директор статустамын да. Мен ошол статустарды мен күнүгө жатарда ойлонуп, прям мен могу мээмде кино болуп кетчү да, өзүнчө эле сериалдар болуп кетчү да. Ушунча как будто мен ошол статусту жаап, статуста сценага чыгып атканым, менин атым аталып атканын, мен алып атканым, куттуктоолорду угуп атканым бардыгын прям жатаарда ойлонуп, визуализация кылып, элестеп туруп уктачумун да. Кантип анан ошентип уктап кетчүмүн. Эртең турганда дагы сөзсүз элестетип, ошентип дайыма эле ошондой да. Эмнени мен кааласам, мен дайыма ушу сөзсүз элестетем да. Элестетип, Кудай буйрса, мына ыраазымын, ошол нерсеге жетип келейтам да. Бул если бар кээ бир адамдарчы элестете албайм депчи, аны үчүн анда эмне кыласыздар? Анда ошол сүрөттү илип койгула. Сүрөттү илип коюп, ошол нерсени мындай отуруп алып, ошол сүрөттү караңыздар. Канчалык көп ошол сүрөттү карасаңыздар, ошончолук могу жака впечатляться этилет, ошол жака могу жака кирип калат да. Могу жактачы чоң цифраларды, миллиондорду могу жака киргизгенге аракет кылгыла да. Элестетипчи, сценарий жизни деп коет. Өзүңөрдүн ошол жашооңорду жазып чыккыла.
жазып чыгып улам окуй бериңиздер. Аффирмация. Мен аффирмацияны да прям көпчүлүк мына менин командамдагылар билет да. Аффирмацияны үйгө келгендер дагы, мына менин үйүмө келгендер дагы көрүшкөн. Мен илип аффирмацияларды жазып илип коем дагы. Сөзсүз мынтип көзүм түшсө, көрүп калсам сөзсүз ошону окуйм да. Окуп коем. Ушундайларды жасайм да. Бул дагы бир какой-то бизге курал, жардам берет да, мындайча айткандачы. Анан кийин бул мыйзамдын кантип воображение, кантип элестеткенди жакшыртуунун 3 способу бар. Эң биринчи способ бул интересуйтесь миром дейт да. Интересуйтесь миром дейт. То есть жашоо менен кызыккыла. Кантип знание, билим алыңыздар. Көп знание, эмоция алыңыздар. Ар бир нерседен эмоция алганды алыш керек да. Кичинекей нерседен болсо да, например, бүгүн сиздер чакырган адам чакырдыңыздар, анан встреча назначать еттиңиздер. Ал встречага келди ал адам. Ошо сүйүнүңүздөр. Сүйүнүп эмоция алыңыздар. Сүйүнүп, ошол мен чакырган адамым келди. Кандай сонун депчи. Бул эмоция. Макул, кээ бирде мындай болот. Чакырган адамыбыз келбей калса, эмоциябыз түшүп калат. Капаланып таарынабыз да, ал адамгачы эмне келбей койду, мен целый день бир күн кечке күтүп отурсам, жумуштарын таштап коюп келдим деп наразы болуп, эмоциябыз түшөт да. Жок. Наоборот, эмоцияны түшүрбөстөн бүгүн болбосо да, балким эртең келет, балким 2 күндөн келет, но все равно келет бул адам деп туруп, эмоцияны түшүрбөстөн башка бирөөлөргө презентация өтүп берип койгула. Встречасына жардам берип койгула. Чакырган адамына презентация өтүп, хотя бы өзүңөрдүн результатыңарды айтып берип койгула да. Зато эмне болду? Силер жардам берген адам эмоциясы көтөрүлүп, ошол эмоция менен силердин да эмоцияңар көтөрүлөт да. Зато мен бүгүн башка бир адамдын эмоциясын көтөргөнгө жардам бердим. Эмоциясын көтөрдүм, жакшы нерсе жасадым деп, ушунчалык сонун силердин да эмоцияңар көтөрүлөт да. Экинчиден дагы бир кантип эмоцияны көтөрсө болот. Бул путешествие. Эмне үчүн мен көп чыгам путешествияга? Потому что именно путешествие мага эмоция берет да. Эмоция. Мен, например, Нарынга барамбы, Көлгөбү, Алматта, Жалал Абадка барамбы, мен үчүн бул путешествие, бул саякат. Мен ошол Жалал Абадка жеткичекти канча деген адамдар менен таанышам, канча деген сонун адамдар менен таанышам. Алар менен таанышып отуруп, эмоция алам да. Сонун эмоциялар. Ошол эмоция бизге эмне берет? Бизге энергия берет да. Энергия берет. Ошондуктан конушу айылга чыккыла. Бул дагы саякат. Конушу турган районго чыккыла, областка чыккыла. Бул дагы саякат. Бул кичинекей саякат. Бул барып чоң саякатка айланат да. Экинчи, мындай эмнени жакшы билсеңиздер, ошону представлять эткенди үйрөнүңүздөр. Например, бир адамды жакшы билесиздерби? Көзүңөрдү жумуп алып, ошол адамды элестеткиле. Кандай кийим кийет, чачы кандай, көзү кандай, например, мурду кандай басат, кандай сүйлөйт деп, ошол нерсени элестеткенди. Или балким телефонду элестеткиле, кандай телефон, машинаны элестеткиле. Өзүңөр 100% билген нерсени отуруп алып элестеткиле да. Анан ошентип анан акырын жок нерсени дагы элестеткенди үйрөнөсүңөр да. Үчүнчү, бул сиздер бул дүйнөдө жок нерсени элестеткенди үйрөнгүлө. Жок нерсе, например, единорог жок да, дракон жок. Бирок ошону элестет. Көзүңөрдү жумуп алып, дракон кандай болот, единорог кандай деп, ошо дүйнөдө жок нерсени элестеткиле да. Анан ошентип дагы акырын үйрөнөсүздөр да.
Бул үчүнчү закон. Элестетүү закону, закон воображения. Эми төртүнчү закон, эң негизги закон. Бул дагы закон изобилия. Закон изобилия, изобилие барчылык, токчулук. Жазып койсоңуздар, ким кандай түшүнөт? Барчылык, токчулук, мен туура котордумбу? Бул жашоодо бардык нерсе бар. Биз каалаган нерсенин бардыгы бар. Бардык нерсе бар. Просто биз эмне кылабыз да? Жок болсо эле, значит жок деп эле деме кылып калабыз да. Эми молчулук дейт. Мынакей, бул закон, мыйзам эмне дейт? Орусчасын окуйн. Сознание изобилия – это вера, что все, что вы отдали, обязательно вернется к вам. Это вера в то, что всем всего хватит. То есть бұл ишеним кен, да? Ишеним. Чоң буква менен жазып коюңуздар. Ишеним. Эгер биз бул жашоодо, бул дүйнөдө бардык нерсе бар, жетет, мен ойлогон нерсенин бардыгы болот деген ишеним болсо болот. Ал болот. А если биз бул дүйнөдө аз, акча аз, байлык аз, мага жетпей калышы мүмкүн деген ишеним болсо, ал дагы болот да. Значит, эмне? Биз эмнеге ишенсек, сөзсүз ал нерсе болот. Ошондуктан бул Алла Таала ушунчалык бардык нерсе бар да. Ушунчалык бардык бул дүйнөдө жашоодо бардык нерсени ушундай молчулукта жасап койгон да. Бардык нерсе бар. Бул просто бул биздеги можердеги ишеним да. Ишеним. Канчалык биз ишенсек, бардык нерсе бар. Алла Таала мени да кур койбойт. Сөзсүз мага дагы берет. Болот ошол нерсе. Мен каалаган нерсе болот деген ишеним болсо, ошол нерсе болот. А если жок, мага жетпей калат, акча жок, акча аз, байлык аз, кайдан жетет элем, кайдан болот эле деген ишеним болсо, ал дагы болот да. Ошондуктан эң чоң бул ишеним да. Бардык нерсе бар. Бардык нерсе бир гана эмне? Разычылык да. Разычылык, бардык нерсени разычылык менен. Бул деменин мыйзамдын, бул токчулук, закон изобилия, өзүнүн 6 духовные законы деп коет да. 6 духовных законов изобилия вселенной да. Өзүнүн дагы мыйзамдары бар да. Бул эң биринчи закон равновесия. Равновесияны которуп койсоңуздар, мен которо албай койдум. Баланс да, мындай баланс, равновесия мыйзамы да. То есть биз эмне? Отдача должна соответствовать получению деп коет да. То есть эмне берсек, ошол нерсе кайра келет. Бербесек жок. Биз, например, биз эмне берсек, например, на зарплатага, теңчилик, туура, биз жумушта иштегенбиз, тең салмак, тең салмак мыйзамы деп жазып койсоңуздар, бардык нерсе равновесияда болуп турат да. Эмне берсек, кайрадан келет. Берсек келет, бербесек жок да. Мындайча айтканда, экинчи мыйзамы бул закон чистого намерения. Закон чистого намерения. То есть намерение, ниетибиз таза болуш керек да. Канчалык ниетибиз таза болуп, башка эң биринчи нерсе бул ниетибиз таза болуп, башка адамдарга биз зыян тийгизбешибиз керек.
эң негизгиси ошол да. Ниетибиз түз болуш керек, ниетибиз таза болуш керек да. Бул экинчи духовный мыйзамы. Үчүнчү мыйзам бул закон доверия, ишеним мыйзамы. Мен айтып кеттим го, ишеним болуш керек да. Канчалык бизде ишеним чоң болсо, ошончолук молчулук, токчулук болот экен да. Ишеним, ишениш керек да. Эң биринчи ишеним, ишениш керек. Төртүнчү бул закон любви, сүйүү мыйзамы. Бардык нерсеге, бардык бул дүйнөдөгү, аламдагы бардык нерсеге биз сүйүү тартуулашыбыз керек да. Биздин могу жакта, могу жүрөктө сүйүү болуш керек да. Канчалык бардык нерсеге колдонуп аткан буюмга мындай сүйүү менен колдонуш керек. Адамдарга, ситуацияларга канчалык биз ушунчалык сүйүү тартууласак, ошончолук сүйүү биздин жашоодо ошончолук сүйүү келет да. Закон любви да. Анан бешинчи мыйзам закон созидание. Закон созидания. Созидание эмне? Биз бул мыйзам созидание, биз бир нерсе жасап турушубуз керек да, созидать этишибиз керек. То есть а не разрушать, бир нерсени талкалабастан, наоборот, куруучу болушубуз керек да. Өзүбүздүн бактыбызды, счастье, создать свое счастье, созидать этиш керек да, куруш керек да. А не разрушать дейт да. И алтынчы мыйзам бул закон свободы. Жаратуу, созидать, жаратуу, коюнчу. Жаратышыбыз керек экен да, а не разрушать, талкалабастанчы. И алтынчы духовный закон бул закон свободы, эркиндик мыйзамы да. Эркиндик мындайча айтат да, бул мыйзам эмне дейт? Мы обретаем все то, чему даем свободу, и теряем то, что пытаемся привязать к себе. То есть эмне биз канчалык, например, ручка, телефон деп коеюн, телефондочу канчалык телефондочу жогото бергенден коркуп, жогото берсем эмне болот деп монте берсекчи, сөзсүз жогото беребиз да. Ошондуктан не надо привязываться, да, не надо привязываться. Деме кылышыбыз керек экен да, мындай эркиндик, бардык нерсе эркиндик да. Бул телефон жашоомдо болду. Бул телефондон дагы жаңы чоң нерсе алышым мүмкүн, правильно? Ошондуктан бул эркиндик, бардык нерсе эркин, жашообузда эркин. Адамдарга дагы привязываться этпеш керек, адамдарга дагы эркиндик беришибиз керек да. Особенно ревновать эткен адамдарга. Мен да аябай ревнивый болчумун, кызганчак болчумун да. Мен ошодон кийин, ушул немеден кийин кызганбай калдым да. Мен кызымды да кызганчумун да. Азыр Кудайга шүгүр, ошол нерседен кайтып атам, кетип атам да. Потому что ар бир адам эмне свободный жаралган да. Биздин буюм эмес, особенно адамдар биздин буюм эмес. Ал адам никому не принадлежит да, мындайча айткандачы. Поэтому особенно ушундай кызганчак адамдарга да кызганбаганга аракет кылыш керек да. Бул закон свободы да. Мынакей эми дагы бул закон бешинчи мыйзам, закон следствия и причины деп коет да. Бул эмне? Следствие и причины. Биз азыр кандай, мы должны соответствовать. Айтабыз го, должны соответствовать статусу, уровню депчи. Ошол нерсеге биз соответствовать этишибиз керек да. Например, статус директор, значит, ошол статуска эмне кылышыбыз керек? Соответствовать этишибиз керек да. Статус менеджера, ошого соответствовать этишибиз керек. Көрдүңүздөрбү? Анан кандай результат? Например, бир какой-то
бир нерсе какие-то действия жасап аттыкпы, анын результаты сөзсүз болот да. Жаман действия кадамдарды кылдыкпы, результат ошого неме болот, соответствовать этет да. Ошондуктан биз өзүбүздү ошо дайыма неме кылышыбыз керек да, ошол нерсеге соответствовать этебизби деген суроо бериш керек да, ошол нерсеге да. Например, директор статусун каалап атабыз, анан суроо бериш керек. Ошол директор статуска менин билимим, менин опытым, тажрыйбам соответствовать этеби или этпейби? Если этпесе, ошол